Жаз кечүү айылы Базар Коргон районунан 110 чакырым алыс жайгашкан. Илим менен техника өнүккөн өлкөлөрдө туристтер айга саякат жасап жатканда 137 кожолук жашаган бул айылга электр энергиясы жетелек. Бирок элеттиктердин көйгөйү эл өкүлдөрүнүн оозуна алынды. Ата Мекен фракциясынын депутаттары Базар Коргон районуна караштуу жаз кечүү айылындагы элдин көйгөйүн фракция жыйынында карашты. Боюнча мен ошол жаз кечүү айылга 28 август күнү барып эл менен жолугушуп келдим. Ошол жердеги өзүм таанышып келгенге байланыштуу элде 3 чоң суроо бар. Ата Мекен фракциясы ушул 3 суроону өкмөт менен кошо талкуулап чечиш жолун кандай кылып чечебиз, анан кандай программа кабыл алабыз, ушул боюнча өкмөткө тапшырма бериш боюнча фракцияга алып чыктык. Бул биринчиси жол, экинчиси электр энергия, үчүнчүсү булар баягы Кыргызстанда коэффициент бар. Жана высокогорье отдаленный регион боюнча булардыкы высокогорье кирбейт экен, жана трудно доступный отдаленный регионго кирет деп атышат. Ушул боюнча министерствода даярданса, урматтуу депутаттар, эл муну баарын билет. Билесиздер, былтыр президент Кочкор атага барганда дагы ушул жаз кечүү боюнча суроо берген. Мунга чейин комиссияда барып жаз кечүүгө барып келген экен. Мына Айтмамат Кадырбаев, сиз да барыпсыз, зам министрлер барган экен. Ушул боюнча биринчи жолдон баштасак, урматтуу депутаттар, макул болсоңуздар. Жолдун маселесин угайлы, андан кийин электр энергия, үчөөнү болуп, анан суроо жооп өтсөк туура болобу? Анда сөз сизде, урматтуу министрдин орунбасары, микрофонуңузду. Бизде болгон маалымат боюнча азыр сөз боло турган жол, бул азыркы учурда бул жол азыр жок, бул жаңы салынчу жол экен. Эгерде жазы кечүүдөн Капчыгай менен Токойлуу Чытырман Капчыгай менен өтсө, дарыяны бойлоп тиги Базар Коргон Арсланбек жолуна чыга турган байланыш болот экен. Бул баш аягы болуп 17 километр болот экен. Мунун баш жагында Арсланбек жагынан бир Союз учурунда 2 километр жол салынган экен, бирок анын абалы бүгүнкү күндө өтө начар. Муну деле кайра салыш керек экен. Муну биз карап чыгып, изилдеп туруп ойлоп атабыз. 17 километрге азыр буга чейин сүйлөшкөндөй оор техниканы, бир эки техниканы кой берип, ошо токойлорду тазалап, иретке келтирип, анан жол салганда где-то азыркы өлчөм менен бир 20 миллиондун тегерегинде акча болот экен. Муну эгер эмгиги жылкы капиталдык салымга киргизип туруп, ошол каражатты каралса, министрлик бул жолду салып, өзүнүн балансында алса болот деген жыйынтыкка келди. Эрлан Болотович, өзүңүз барып келипсиз, өзүңүз айткандай, действительно ал жерде акыбалы мамлекет башчысы дагы, төрага, спикер дагы 2017-жылы октябрь айында барып келген. Ушул маселе жеринде көтөрүлгөн. Ал жерде мен акыбал кандай экенин маалымат бербей эле коеюн. Негизинен ал жерде Базар Коргон районуна караштуу 101 үй бүлө бар. Анын 36-сы Сузак районуна карайт, жалпысынан 137 үй бүлө бар ал жерде. Биз тараптан, тиешелүү адистер тарабынан айылалмак ошол аймакты электричтөө жолдору изилденип чыгып, жыйынтыгында долбоордун мындай болжолдуу баасы 150 миллион сомдун тегерегинде түзүлгөн. Ал эми узундугу 21,9 километр түзгөн 35 киловольт аба чубалгысын куруу, 10,04 киловольт 10 километр аба чубалгысын куруу жана 10,04 көмөкчү шорлордорду куруу талап кылынат. Келип келүүчү каражаттын анын суммасы долбоорлук сметалык документтер иштелип чыккандан кийин толук кандуу билинет, так суммасы чыгат. Азыр биз акчанын тартыштыгына байланыштуу электропанелдерди орнотууну көздөп жатабыз. Ал жерге 137 электропанелдерди. АБС тарабынан биздеги долбоорлордон
530 миң доллар үнөмдөлгөн бүгүнкү күндө. Азыр ошону АБРге кайрылып, ошол багытка жумушууну биз суранып жатабыз. Негизинен кыскача маалымат ушундай. Бардыгы бир маалымат берди. Бул көп жылдан бери свет тартылат деп тартылбай келатат. Мен өзүм ушул жакшы билем ал айылды. Ошол тартуу боюнча, ошол маселени чечүү боюнча ошол айылга атайын делегация менен 4 жолу баргам. Азыр немеге должностка келгенде дагы ошол айылдагы свет жол жөнүндө электр азыр кандай кылып чечүү жолдорун карап атабыз. Эми жана солнечный панелдерди койгондо АБР кайрылганбыз, бирок ал жактан мындай бир жактуу жооп берилип, буга чейин 2 айылда ошондой коюлган проектибиз бар. Ал жерде только жарык маселеси эле чечилип атат да. Эгер полноценный башка электр оборудованиялар, электр немелер иштей турган кылсак, ал жерге же биrini тартып барышыбыз керек, же болбосо кичи гез курушубуз керек. Ошондо гана ал жердин маселеси чечилет деген ойдобуз. Азыр ВИЭ боюнча мыйзамга кол коюлду. Ошону дагы пайдаланып, инвестор тартып неме кылсакпы деген дагы вариантты карап атабыз. Биз электр энергия бере турган болсок, толук кандуу ошол холодильниги, телевизору же башка жана кир жууч машинесине чейин иштей турган электр энергияны толук кандуу беришибиз керек. Анан шунун чечилишин кайсы жол менен? Мына азыр 4 жол барып келип, бүгүнгө чейин эч кандай жыйынтык жок. Мына бүгүн жыйынтык жок. 21-кылым Кыргызстанда бир айда свет жок. Буну чечиш керек. Эми сиз жакшы билесиз, мына жаңы жетекчи болуп келдиңиз. Мен ойлойм, урматтуу депутаттар, бир убакыт берсек, 3 айбы, 4 айбы, ошонун ичинде проектини эсептеп, тактап, чыгып бир нерсени сунуш кылыш керек. 4 жолу барып, 4 жыл өтүптүр, эч нерсе жок. Эми бул мен оюмча кичине туура эмес. Азыр мыйзамдар кабылданып атат, жогорку кеңеш колдоп атат, президент колдоп атат, өкмөт колдоп атат. Анан ушул мезгилде чече албасак, качан чечебиз? Азыр мен техникаларды көрүп атам, не деген жасай турган техникалар чыкса. Анан башка бизге жардам берген өлкөлөр бар. Башка организациялардан дагы специалисттер чакырып чечкенге аракет кылыш керек. Мен ойлойм, өкмөттөн вице-премьер-министр келгенде жакшы болмок экен, чечип алмак экен. Вообще даже мне, честно, дар речи потерялась, когда я услышал. Я не знал даже такого ситуации, что в Кыргызстане у нас есть села, где живут люди, более 150 домов. Вообще мне вопрос интересует, сколько там детей? В школу ходят или нет? Есть. Там есть школа, ФАП есть. Вот, видите, как они вот учатся, как они, вот, вы представляете, да, Игнат Лыжбаевич, вы на минутку представьте, что сейчас у нас в Бишкеке или мы где живем, на 1 час, на полдня или на день отключат свет. Это, уважаемые коллеги, вот вы были год тому назад все, вот я смотрю, слушаю вас. Вообще-то нет вице-премьер-министра курирующего, да? Вот, нет никакого комплексного проекта в этом отношении. Я понимаю, это не ваши проблемы, такие беда, да, ну в общем. Вообще во главе с правительством, с премьер-министром должно было разработать полностью комплексный проект по электроснабжению и по дороге. И вот должны были вынести, когда утверждали бюджет 2019 года, должны были предусмотреть. Но сейчас мы никакого вопроса не решим. Даже 3-4 месяца дадим, я знаю, вы ничего не решите. Сегодня за 9 месяцев 5 миллиардов сомов недоборов в бюджет идет. И по налоговым, и таможенным платежам. Откуда найти? Вот мы даже, вот вы конкретно даже не сказали, вот Министерство транспорта сказало, около 20 миллионов надо, вы ведете Европейским или Азиатским банком регистрируете, там 700-800 тысяч долларов просите. Но это же только одни слова, если честно сказать. А то, что у вас действительно нет никакого проекта, нет расчета, сколько денег действительно нужно, сколько стоит 1 километр этой дороги, сколько 1 километр это электропередачи, сколько нужно туда вот средств вообще, материально-технических вот средств нужно туда, вот тоже нет каких, вы не дали нам никаких проектов. Если бы сказали, вот принесли бы сегодня, уважаемые депутаты, мы по поручению президента год развития регионов именно обследовали, это самая больная точка, вот это село, здесь надо обеспечить электроэнергией и дорогой, а вот это село, где люди учатся в контейнерах, вот требуется столько-то денег, то тогда бы мы сегодня действительно, это и есть развитие год регионов. А вы как где? Я не могу понять. Такого предложения со стороны правительства ни одного не было. Это очень отрадно, конечно, жалко,
что вот так подход такие. Конечно, в таких регионах где-то можно, где-то есть, все делаемся, а где-то нет, даже никто не провел никаких анализов. Это, я думаю, Сайдулла Камбалович, мы сегодня это действительно рассматриваем такой вопрос такого характера. Его надо вынести вообще на палату, и вообще надо донести, чтобы представитель президента, представитель правительства донесли премьер-министру и президенту. Сегодня это ущемляет, что в такой ситуации, в таком вообще, в таком находится, это вообще словами даже не подобрать, что даже, как вот сказать, находятся такие села у нас, и даже там, можно сказать, нога, рука чиновников еще не дошли, только на словах мы дошли в 21 веке, а когда мы закончим, как это все, я даже тяжело представить мне. Вот это надо было все мобилизовать все силы, всего лишь, может быть, туда потребовалось максимум 50, 60, 70 миллионов сомов, это бы судьбу Кыргызстана не решило. Это небольшие суммы денег, а потому что здесь не было государственного подхода к этим вопросам. Во главе с премьер-министром, я считаю, и курирующим вице-премьером. Это надо решение фракции, этот вопрос вынести на палату, и обсудить, чтобы их донести премьер-министру и президенту. И у меня тоже вопрос, как, собственно говоря, проходит на сегодняшний день жизни, когда такие разрывы? Если бы программа правительства, которая везде обсуждается, пиарится, значит, дискутируется, не предполагала в себе такие, получается, существующие разрывы в развитии, можно было бы сказать, что правительство, может быть, не знает всю информацию, да, и не владеет всей информацией, что происходит в стране. Но нет же, программа правительства, утвержденная парламентом, уже закладывает, получается, такие разрывы. То есть в части программы мы говорим интерактивные доски, школы, да, мы говорим цифровизация, мы переходим в цифровой формат повсеместно. Все госорганы переходят в цифровой формат. Это активно везде пиарится, популяризируется, показывают отдельно успешные объекты, как мы переходим в цифровой формат. И на этом же фоне, в этой же стране, с нашим же народом происходит совершенно другая ситуация. Да? То есть есть села, где не то, что о цифровизации мы не можем говорить, там банально нет воды, питьевой воды, нет электроэнергии и подъездных путей. То есть на самом деле это вот просто действительно, на мой взгляд, обозначает неэффективное управление и вот недееспособность со стороны правительства, отсутствие комплексного подхода. Поэтому я думаю, что вот вопрос вынести на палату, он должен быть, значит, во-первых, предложен нашей фракции, во-вторых, в более широком формате. Все эти силы. Действительно, поскольку год развития регионов объявлен, созданы при президенте ряд экспертных групп, которые работают над вопросами регионов, законодательства, административно-территориальной реформы и так далее. Но год развития регионов связан именно с тем, что мы должны, как представители народа, как парламент, как раз мониторить ситуацию глазами людей, интересы которых мы представляем. И, видимо, настало время провести парламенту правительственный день по вопросам того, как на самом деле у нас реализуется программа года развития регионов. Не только с точки зрения принятия нового законодательства, административно-территориальной реформы, которая годами тянется, а с точки зрения того, дотянута ли инфраструктура до каждого села, до каждого гражданина. Электроэнергия, это питьевая вода, как реализуются программы ТАЗАСУ, то есть комплексно рассмотреть и заслушать. И на примере непосредственно Жазык и Чуда, Айлы, допустим, другие обращения граждан, вот эти 5-6 сел, которые вы говорите без света, просто проиллюстрировать, вынести и на правительственном дне обсудить и принять решение со стороны парламента. Я думаю, что это должно быть предложение нашей фракции Атамекен, я предлагаю внести. Октябрь айының аяғында жабылат жол, ошол менен апрелде ачылат. Майда. Майда деп коелу, өзүңүз барып келсиз, жакшы билесиз. Анан ал жерде эч кандай бир иш жүргүзүлбөй атат деген кичинемдей бир туура эмес болуп калат. Биздин адистер атайын барып ал жерде болжолдуу долбоордун болжолдуу басын чыгарып келишти. Бул маселени биз өкмөттө да талкуулап атабыз. Азыр мына биздин бир нече берген өкмөткө, банктарга кайрылган каттарыбыз бар. Азыр АБРден бизде жана мен айтып кетпедимби, экономические средства бар деп. Бул ошо биринчи проблеманы чечиштин кадамдары. Келечекте мына ВИЭ боюнча мыйзам кабыл алынды, Кудай буйруса, мына азыр инвесторлор да келип, ошол жерге уже өздөрүнүн чоң дарыя бар. Ал жерге толук кандуу мүмкүнчүлүк бар.
Бүгүн ал маселе чечилбейт. Ага кеминде азыр сиз 3 ай беребиз, отурушка 4 ай бересиз. Да, это никак мы этот вопрос не решим. Куда писать через год, если чечец? Да, нет, самый вот быстрый вариант это вот солнечные панели. Поэтому по этому пути мы сейчас в данный момент идем. Жондуктан эч нерсе жасалбай калды деген ал туура эмес. Сайдлаган болотуч өзүңүз деле подтверждение бересиз. Биздин специалисттер бир нече жолу барып келип ал жерде иш жүргүзүп атышат. Өзүңүз жакшы билесиз, эң акыркы айылдан Кадудан 21 километр турат ал жерде. Кудай буйруса бул маселе чечилет. Анан дагы бир айтып кетчү жагдай, бул бир эле жазуу кечүү эмес. Кыргызстан боюнча 740 домовладения бар, которые сидят без света. А бул жерде единственная проблема, ал жерде айыл деген статусу жок, биринде да жок. Алар жайлоого барган, жай мисалы үчүн Зардалы, село Зардалы. Жайында где-то бир 100га жакын семья барат, а кышында 20 адам калып калат. Ал жерде биринчиден ал айылга статус бериш керек. Мыйзамдаштырыш үчүн. А мыйзам жок болсо, булар бир кадам жасай албайт ал жерге. Ушундай маселелер болуп атат. Азыр биз ошондой 740га жакын домовладениени эсептеп чыгып, ошонун бүт баарын солнечный панелдер менен жанашала башында ушуну камсыз кылып турайлы деген биз чечимге келип, ушул багытта Сайдлаган Болотович биз иш алып барып атабыз. Мен мурунда барып жүргөм. Ал жерде иш жок. Барышат, конок болуп эле кайтышат. Маселе ошол эле. Анан бул турсаңыз сиз. Эч нерсе чечилген жок. Мына президент мен катышкан былтыр 18-жылы июнь же июль айында Кочкарадада айткан. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, 21-кылымда свет жок болсо туура эмес, карагыла деп. Мына быйылга чейин бир документ жок. Бир жерден бир конкретный кагаз барбы? Мына бул жерге кайрылдык, мындай маселе чечилди, мындай проект болду. Biz hazır bilmeyiz proyekt kança болот. Elektr энергияны кандай чечебиз билбейбиз. Мына Айтмамат Кошевич жаныңызда отуруп айтып атат. Жок, биз полноценный ГЭС куруп, маселени чечишибиз керек десек, сиз айтып атасыз. Ар бирине солнечный батареяга берсек чечет деп. Анан ал жерде мындай да, биз эгер чече турган болсок, стиральная машина должна работать, да? Что должен работать? Да, и телевизор, утюг, салон. Ушуларды биз иштетишибиз керек деген полноценный болгондо. Азыр андай жок болуп атат да. Канча үй бүлө жашайт жазык кишилер? 110. Жок, тиги Базар Коргон районуна караштуу 101 үй бүлө, ал эми Сузак районуна караштуу 36 үй бүлө. Жалпысынан 137 үй бүлө. Ал жазганда айыл өкмөт ар кандай 160 деп берип атат, 160, 150 деп берип атат. Мен өзүм лично барып аны ар бир домовладение эсептеп келгем. Так 137. Ошондо 137 үй бүлөнү октябрдан майга чейин оорубагыла, аман болгула, жол жабылса жардам бере албайбыз деген маселе бар. Жок, фап өзүңүз түшүнөсүз да, фап деген эмне? Фап деген мындай ден соолугуңуз мындай катуу ооруп калсаңыз жардам бере албайт. Фап деген мен сиз менен толук макул. Бирок бул 137 үй бүлөнү жаап коюп, буга чейин эч ким көңүл бурган эмес буга чейин. Мына мен келдим, мен өзүмдү жана төшүмдү какпайм. Мен ушул вопросу көтөрүп, ошо жерине барып ушул вопрос менен мен заниматься этип атам бүгүнгө чейин. А мен кылып атам дегенде мен алысмын. Действительно ошол жерде 137 үй бүлөнүн көйгөйү булчу. Сиздей мындай кишилер жок болсо бул суроо чечилбегендей болуп атат. Ошон үчүн сизге чоң сураныч. Бул эч качан ушуну унутпаңыздар. 137 үй бүлөсүнүн ден соолугу дагы сиздердин колуңуздарда. Ошону эч качан. Туурабы? Анткени майга чейин аман болуңуздар, биз ойлонуп көрөлү, жазып көрөлү, анан көрөбүз да деген сөздөр болот. Майга чейин муну калтырбаш керек. Муну сиздердин да жардамыңыздар керек. Бизден кандай жардам керек болсо, бизге айтыңыз. Сизде угуп турсаңыз, же депутатка аягына чейин айтканга берип убакыт бербейсиз. Байкенин жүрөгү аябай катуу ооруп атканы көрүнүп атат да. Рахмат, ооруп атат действительно. Ооба, байкадым Байке, рахмат. Ушуну чечүүгө аракет кылыңыздар. Бизден кандай жардам керек болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Ушундай статус мектеби, ФАО бар, канча айыл бар, башка дагы свет жок. Жаз кечүүдөн башка. Жазы кечүүдөн башка? Жалпы жок, свети жок, ФАБы жок. Негизинен бул жайлоого чыкканда, Сайдлаган Болотович. Анан жайлоодо калып кеткендерде 10-15 кышында калып кетет. Биз жалпы эсептеп чыктык да 740. Ошон үчүн мындай да сизден сураныч.
аралаштырбасаңыз. Алардын статусу жок. Жок. Бул Кыргызстанда номер 1 айыл, бап, мектеп бары бар, только свети жолу жок болду. Бул жерде балдар окуйт. Наркы айылдарда окубайт. Ал жерде баягы кышты өтөп, мал салы менен эле белгилүү адамдар гана калат. Калганы балдар, башкалар бүт мектеп бар жака кетип алышат да. Ошондуктан кичине муну адаштырбасак. Бул жерде журналисттер бар, анан жазып Кыргызстанда проблема өтө мындай экен деп ашыкча чыгып кетпесин да, биз болгон деп берсек. Бир эле жазгы кечүү. Бир эле жазгы, жондар бир эле жазгы жөнүндө сөз кылайын. Себеби статусу жок жерге силерди эртең кыла албайсыңар. Анын үчүн мыйзам кабыл статус бериш керек. Статус бериш үчүн дагы көп маселе бар. Ошон үчүн жазгы жөнүндө эле айтайлы. Азыр урматтуу депутаттар, бул жерде да эки маселе бар. Ошону угуп койсок, мына Токой чарба агентствосу боюнча ошо жергиликтүү эл бал чарбасын түзүш боюнча суранды. Ошого мүмкүнчүлүк барбы жокпу кыска айтсаңыз? Долбоор болгончо ишке ашпайт. Жолдун долбоору керек. Себеп дегенде Токой чарбасын аралап өтүп аткандан кийин долбоор экологиялык оң кортусун алыш керек. Аны биз жасайбыз, долбоор келсе. Андан сырткары бул баары 652 топтом менен жөнгө салынат. Былтыр 17-жыл мыйзамга алып киргизер, өтө мындай особо ценный порода деп жаңгакка, арчага бир ногда 100 деп. Ушуну жүзөгө ашырыш үчүн 488 токтом бар. Бул жерде жардам сурап атканыбыз долбоор болуп оң кортталгандан кийин биз неплановый ошол канча жолдо өткөндө канча бактарак жаңгак кабылып калышы мүмкүн, кыйылышы деп ошого көбүй болот. Ал жерде чоң акча чыгып кетиши мүмкүн. Чечүү максаты эгерде ушу стратегиялык объект болгондон кийин көбөйдү эске алуу менен өкмөттөн бир распоряжение чыгарышыбыз керек да. Ушу токтомду ушул акчалуу ажырган. Бул биринчи маселеси. А негизинен мыйзам жол берет биздики. Ал эми бал челектер боюнча биз азыр 2040-жылга чейин Токойду туруктуруу өнүктүрүү концепциясы быйыл май айында премьер-министр коюп берди. Бул материалдын үстүндө 1,5 жыл иштегенбиз. Бул жерде биз жана государственный частный партнерствосу киргизип кеткенбиз. Азыр 5 жылдык ушу ГИЧИ программасын түзүп атабыз. 1 айдын ичинде бүтөбүз. Бул жерде государственный частный партнерство болгондо биз өзүңүз билесиз, ижарага кеткен акчанын баары эле бюджетке кетип атпайбы. Токой чарбасы кызыктар тарап болуп алганбыз да. Ошол себептен бир пунктун азыр реформага баратабыз. Бул бал боюнча да биз толуккан иштеп чыгып кеңирээк маалымат беребиз. Жаз көчүү боюнча. Жаз кези боюнча да бар. Биз азыр только жаз көчүү боюнча каратабыз. Ошо жаз көчүү боюнча мына азыр убакыт болот, ошондо даярданып, анан кийинки даярданып берсеңиздер болот. Рахмат. Жок, кичине толтуруп койсок болсо, бул жалпысынан бизде бүткүл дүйнөлүк балыктын каржылоосу менен азыр Токтогулга салып атабыз переработка. Балдыкынчы. Может, ошол жака сбыт кылабыз, биз баардык вариантын карап чыгабыз. Же отдельный кылабыз. Сбыт боюнча ал жерде маселе жок экен. Сырттан келип, элдер мурун эле алып кетишет экен. Себеби экологический баягы сертификат качествосу номер 1 экен ал жерде. Ошон боюнча баягы азыр айтып атышат, жергиликтүү элге мал кармаганга шарт оор, кыш уза, жана мен скот кандай дедилер? Майда жандыктарга коркунуч көп экен, карышкы, түлкү, башка нерселер кол салып турган үчүн мындай кармаш анча выгодно эмес экен да. Ошондуктан чоң карамал кармаганда 7-8 ай бакканда ал мындай пайда бербей калат экен да. Ошондуктан бал чарба эбегейси жакшы доход киреше берет экен. Ошону үчүн элдер суранды да. Анан билесиз, ал жерде мындай токойлору, гүлдөр, анан транспорт жок, газ жок, жыт жок. Ошондуктан алардын суранганы ошол болуп атат да. Элге ошол бүгүнкү күндө киреше берип атат экен.